Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз Өзбек университетинин кесиптик колледжинин мынтет бирикмесинин окутуучусу Шарипов Тыныч Латиповичмин. Бүгүнкү өтө турган сабагым электротехника жана электроника предметинен лабораториялык иш. Лабораториялык иштин аталышы электр чынжырындагы алдын ала тез ээрүүчү сактагычтардын иштөө принциптери. Максаты электрдик приборлордун жана түзүлүштөрдүн коопсуздугу үчүн алдын ала ал сактагычтарды эсептөө. Биринчи бөлүмү кыскача теориялык түшүнүктөр болчу. Ошо кыскача теориялык түшүнүктөргө токтолуп кетсем, электр чынжыры ар дайым эле электр тогунун күчүнө болжолдонот. Эгерде чынжырдагы ток күчү кандайдыр бир себептер менен эсептелинген номиналдуу өлчөмүнөн ашып кетсе, анда өткөргүчтөрдүн ысышына, жада калса сыртындагы изоляторлордун өрттөнүүсүнө да алып келиши мүмкүн. Токтун чынжырдагы өтө өсүүсүнүн себептери болуп, чынжырдын тармагына аябай кубаттуу ток кабыл алгычтардын бир эле убакта бир канчасынын уланышы болуп эсептелинет. Мисалы, электр жылыткычтар, мештер, электр кыймылдаткычтар, ал эми автомобилдерде болсо, ошо приборлордун толук уланышы жана ошондой эле кыска туташуулар да болуп калышы мүмкүн. Орусчасы короткое замкание деп коебуз го. Кыска туташуу деп эмнени түшүнөбүз? Участканын эки учунун же болбосо өткөргүчтүн эки учунун бирип калышы. Бул учурда эмне болот? Чынжырдын каршылыгы эң төмөнкү көрсөткүчтө болот дагы токтун эң максималдуу өсүшүнө алып келет. Өткөргүчтөр аябай ысыйт. Ошондой эле өрттүн себептери болуп калышы да мүмкүн. Мындай абалдан арылуу үчүн тармакка же чынжырга алдын ала сактагычтарды коюшат. Ошентип алдын ала сактагычтардын кызматы, эгерде ток күчү керектүү нормадан ашып түшсө, дароо электр чынжырын өчүрөт. Алдын ала сактагычтын түзүлүшү жөнүндө айтып кетсек, мен азыр сүрөттө көргөзгөн элем. Мынакей алар мындай фарфоровый корпустан, пробкадан турат дагы, эки чекесине контакт кылуучу мына кесиндилер коюлат дагы, ошол фарфор же айнек идиштин ортосунан азыркы тез эрип кетүүчү металлдан жасалган өткөргүч коюлат. Ал эми ошол тез эрип кетүүчү металлдар болуп, мисалы коргошун же калай болуп эсептелинет. Алар ошентип тез эрип кетүүчү металл коргошун дагы ошо чынжырдын бир бөлүгү болуп калат. Азыр мен силерге ошол алдын ала сактагычтардын түрлөрүн көрсөтөйүн. Мына автомобилде коюлуучу алдын ала сактагычтар, мына радиотехникада колдонуучу мына автомобилге уже коюлган түрлөрү болуп. Коргошун өткөргүч дагы калыңдыгы берилген номинал ток күчүнө туруштук бере тургандай болуп жасалыш керек болот экен. Эгер ток күчү берилген номиналдан ашып кетсе, анда коргошун өткөргүч эрип кетет да чынжыр үзүлүп калат. Тез эрип кетүүчү алдын ала сактагычтар электр кабыл алгычтардын көп убакытка чейин иштешинде камсыз кылыш керек болот. Жана кыска туташуу мезгилинде чынжырды дароо өчүрүш керек болот. Ошондуктан алдын ала сактагычтарды коюуда төмөндөгү көрсөткүчтөр эсепке алынат. Коюлган ээрүүчү сактагыч номиналдуу тогу берилген талаптарды канааттандырыш керек. ИКО дегенибиз ал ошол коюлуучу сактагычтын номиналдуу тогунун көрсөткүчү. Ал эми ИЭ деген эсептелинүүчү чынжырга кеткен токтун эсептелинүүчү ток. Кийинкиси ар бир алдын ала сактагыч өзүнө караштуу чынжырдын участкасын кыска туташуу учурунда коргойт. Башкача айтканда, алдын ала сактагычтар тандалып коюлушу керек болот. Экинчи бөлүмдө лабораториялык иштин аткарылышы каралган. Мына биринчи сүрөттө көрсөтүлгөн схемада
балдар, студенттер начало электротехники деген программада компьютерде ушул схеманы чогултушат. Азыр мен ошол программаны көрсөтсөм, мынакей. Мына ол жерде мына кызыл көк болуп турган генератор, схемада генераторыбыз. Андан кийин мына ошо алдын ала сактагыч, мына ачкыч. Азыр мен буларды схема боюнча өзү студенттер өздөрү чогултуш керек болот. Бул берилген схеманы мен азыр так, бул жерде электр жылыткычтар, электр лампочка. Так, мынакей берилген схеманы чогултуп болдук. Схемада ноореки генератор, алдын ала сактагычтар, ачкыч, ачкычтар, мына жылыткыч приборлор и жарыктандыруучу лампочкалар. Так, эми экинчи пунктунда иш аткаруунун иреттемесинин экинчи пунктунда генератордун параметрлерин коебуз. Генератордун жана мына жылыткычтардын жана жарык берүүчү мына приборлордун параметрлерин коюп чыгабыз. Мисалы, генератордун параметри 50 герцтүү өзгөрмөлүү ток чыгарат экен. Напряжениясы, чыңалуусу 220 вольт. Так, ал эми иштөө жумуш чыңалуусу 240 вольт. Ошентип ар бир мына иштетилүүчү приборлордун ток кабыл алгычтардын ар биринин параметрлерин да коюп чыгабыз. Биринчи жылыткычтын кубаттуулугу 600 ватт экен. Азыр 600 ватт. Экинчи жылыткычтын кубаттуулугу 1000 ватт экен. Жарык берүүчү лампочкалардын биринчисиники 60 ватт. Мынакей ошентип схемадагы приборлордун бүт параметрлерин коюп чыктык. Мынакей акыркы жарык берүүчү лампочканын кубаттуулугу 150 ватт экен. Ал эми иштөө чыңалуусу 220 вольтко ылайыкташтырылган. Эми 3-чү пунктунда төмөнкү формула боюнча төмөнкү формула боюнча I барабар P бөлүнгөн электр кабыл алгычтардын ар биринин эсептөө тогун аныктап чыгыш керек.
жыйынтыгын таблицага түшүрүш керек. Булардын баарын студенттер өздөрү жасайт. Бирок мен өзүмчө дагы эсептеп, ошол чыгарган студенттер эсепти чыгарган студенттер менен салыштырам да. Ал эми 4-пунктунда тез эрүүчү алдын ала сактагычтардын номиналдуу көрсөткүчтөрүн эсептеш керек. Алар электр жарык берүүчүлөрдүн чынжырын өзүнчө. Мисалы ошо схемада көрсөтүлгөндөй PR мен аларды PR1, PR2, PR3 деп ал эми ачкычтарды K1, K2, K3, K4, K5 деп белгилегем. Жарык берүүчүлөрдүн чынжырын өз алдынча PR3, ал эми электр жылыткыч приборлордукун өзүнчө PR2. Ошондой эле жалпы электр приборлордун коргоочу алдын ала сактагычтыгы PR1, PR1. Ошолорду эсептеп чыгышып, таблицага түшүрүш керек. Так, эми 5-пунктунда эми алар байкоо жүргүзүшөт. Мисалы ачкычтарды K1 жана K4, K5 ачкычтарын кошушат. Лампочкалардын жанышына алдын ала сактагычтардын PR1 жана PR3 күйүп калбашын байкашат. 6-пунктта K1 жана K2, K3 ачкычтарын кошушат. Жылыткычтардын уланышын алдын ала сактагычтардын PR1 жана PR2 күйүп калбашын байкашат. Ал эми акырында жыйынтыктаганда бардык мисалы мынау схемада аткарылат. 7-пунктта бардык ачкычтарды улашат, электр приборлордун тегиз уланышын алдын ала сактагычтардын күйүп калбашын байкашат. Берилген формула боюнча электр кабыл алгычтардын ар бирин ылайыкталган ток күчтөрүн эсептеп чыгышат. Биринчи лампочканыкы, мисалы мынакей 0,27 ампер, экинчи лампочканын ылайыкталган тогу 0,68 ампер чыкты. Ошондой жол менен жылыткычтардын дагы ошо ток күчтөрүн эсептеп чыгышат. Мынакей мен экранга чоңойтуп көргөзүп атам. Буларды эсептеп бүткөндөн кийин, эсептеп чыгышкандан кийин таблицага түшүрүшөт. Мынакей таблица. Кубаттуулуктары, берилген кубаттуулуктары приборлордун. Ал эми мына эсептелген ток күчтөрү. Ошентип алдын ала сактагычтарды тандап алууга да уже убакыт келди. Мисалы жалпы алдын ала сактагыч PR1-дики номиналдуу тогу 8 ампер экен. Жылыткычтардын алдын ала сактагыч PR2 номиналдуу тогу 7 ампер. Лампочкалардын алдын ала сактагычы PR3 номиналдуу тогу 1 ампер экен. Так, ошентип эсептөөлөрдөн кийин алдын ала сактагычтардын номиналдуу амперлери берилди. PR1-дики 8 ампер, PR2-ники 7 ампер, PR3-дүкү 1 ампер. Эми кайра схемага өтсөк, чоңолткан схемабызга ошол номиналдарды азыр эми мына алдын ала сактагычтарды параметрлерине коюп, анан берилген схеманы сынап көрөбүз. Так, мынакей биринчи PR1-дики 8 ампер, 8 ампер номиналын коюп атабыз. Так. Кийинки PR2-ники 7 ампер болуш керек экен. Үчүнчү алдын ала сактагычтыкы 1 ампер экен. Ошо номиналдардын эсептелген номиналдарды коюп чыктык. Эми ачкычтарды кошуп, ошол чогултулган схеманы сынап көрөбүз.
4-cü punktda 5-ci punktda көрсөтүлгөндөй K1 ачкычын кошобуз. Андан кийин K4, K5 мына коштук. Кошкондон кийин лампочкалардын жарык берүүсүн дагы байкап атабыз мынакей. Ошол коюлган алдын ала сактагычыбыз номиналдуу. Ошол жарык бергич лампочкаларга туруштук берет экенин байкадык. Эми 6-cı punktda көрсөтүлгөндөй K1, K2, K3 ачкычтарын кошобуз. Мынакей. Азыр предохранителибиз, алдын ала ачкычыбыз туруштук бере албай күйүп кетти. Мынакей күбө болгонуңуздардай PR200 күйүп кетти. Себеби анын номиналы көрдүңөрбү 1 амперге эле коюлуп калган экен. Өзү PR2ники 7 ампердүү болуш керек экен да. Ошондуктан туруштук бере албай күйүп кетти. Азыр дагы өзгөртүп көрөбүз. Мынакей 7 ампердик алдын ала сактагычты коебуз. Бул күйүп кеткен алдын ала сактагычты алып салабыз. Уже жарабай калды да. Складка барабыз. Складтан башка алып келип коебуз. Эми анын параметрин өзгөртөбүз. Kayradan kulak görüyoruz. Mınakey. Биздин жылытгычтар дагы иштей баштады. Мына схемадан көрүнүп турат, кызарып. Азыр койгон алдын ала сактагычыбыз 7 амперлик эсептелген боюнча койдук. Мурун болсо 1 амперлик эле коюлуп калган экен, адашып коюлган экен. Ошон үчүн жарылып кеткенин байкадыңар. Эми 7-ci пунктта жазылгандай бардык ачкычтарды улайбыз. Бардык приборлордун иштешине жана алдын ала сактагычтардын сакталышына же болбосо ушулар мына неме приборлорго туруштук беришин байкайбыз. Так. Кошуп атабыз. Мынакей бардык приборлорубуз иштей баштады. Нагрузканы мындайча айтканда полный нагрузка бердик. Мына алдын ала сактагычтар дагы өз иштерин аткарып атат. Так, жыйынтыгында эмне демекчибиз? Биз эсептеп алынган алдын ала сактагычтар талапка жооп берет экен. Ошо номиналдуу токтору дагы туура эсептелип чыгыптыр. Эми лабораториялык жумушту аткарып болгондон кийин студенттер алар 3-cü punkt 3-cü bölümde көрсөтүлгөндөй текшерүү үчүн суроолорго жооп бериш керек болот. Анан мен чоңойтуп көргөзөйүн. Ал 3-cü punktта көрсөтүлгөн суроолорго жооп бериш керек болот.
Биринчи суроо: электр чынжырындагы алдын ала сактагычтар кандай максат менен колдонулат? Экинчи суроо: тез эрип кетүүчү алдын ала сактагычтардын номиналдуу тогу кантип эсептелинет? Үчүнчү суроо: эмне үчүн техникалык коопсуздуктун эрежелери боюнча жучок деп аталган капысынан тандалып алынган өткөргүчтү эсептелинген алдын ала сактагычтын ордуна коюуга болбойт? Ушундай суроолорго студенттерге берилет, алар жооп берип баалышат, бааланышат. Ошентип сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.